Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыз адеп сабагы. Жаңы тема: сен ата мекениңе кандай пайда келтиргиң келет? Бүгүнкү сабактын максаты бүгүнкү сабакта ата мекенибизге кандай пайда келтире алышыңарды билесиңер жана мекенибизди коргоого үйрөнөсүңөр. Мекенге кылган кызмат бардык кызматтын улуусу демекчи. Анда мен силерге чептен элдин күчүбек деген уламышты окуп берсем. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл бар экен. Ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Дубал канчалык бекем курса да, кулап токтобой көчө бериптир. Ошондо 90-дон ашкан бир карыя келип, бир тирүү кишини көмбөсөңөр, дубалыңар көчө берет дейт. Ошондо бир жаш бала келип, мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок, деп дубалдын түбүнө келет. Ошондо баягы карыя токтогула деп жарыя айтты. Бу баланы көмбөгүлө, эл үчүн жанын берүүгө даяр. Ушундай уулдарыңар, акылман энелер болсо, ылайдан чептин кереги эмне? А көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, жыргап жашай бергиле. Ошентип бул эл уулдары эр азамат өсүп, энелери акылман, бүгүнкүгө чейин эркин жашап келатыптыр. Анда эмесе балдар, бүгүнкү теманы бышыктоо үчүн мен силерге суроолорду берсем. Чепти эл эмне үчүн кура башташты? Элге карыя эмне кеңеш берди? Карыя адамдын кайра келип айткан сөзү силерге кандай ой калтырды? Эми ушул суроолорго өзүңөрдүн оюңарды айткыла балдар. Анда эмесе балдар, мен силерге тест даярдап келгенмин. Ошол тестти өз алдыңарча белгилеп кетесиңер. Биринчи суроо: чепти эл эмне үчүн кура башташты? Асы: душмандан коргонуу үчүн. Бсы: кооз сепил куруу үчүн. Всы: жумушчулардын күчүн колдонуу үчүн. Экинчи суроо: элге карыя эмне кеңеш берди? Кан чыгарып түлөө өткөргүлө дейт. Бсы: тирүүлөй бир адамды көмгүлө дейт. Всы: чепти бийигирээк кургула дейт. Үчүнчү суроо: энеси эне сүтүн актоо жөнүндө эмне деп айтты? Асы: бактылуу болуу үчүн аракеттен дейт. Бсы: жакшы жигит болуп чоңой дейт. Всы: элдин керегине жара дейт. Төртүнчү суроо: карыя адамдын кайра келип айткан сөзү силерге кандай ой калтырды? Асы: ынтымактуу болууга үндөдү. Бсы: мекенди сүйүүгө, аны көздүн карегиндей сактоого үндөдү. Всы: достукка чакырды.